Алдыдагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына шайлоо карата өлкө боюнча үгүт иштери башталды. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 467 талапкер катталган, алардын ичинен 40-ы Ысык Көл облусунан. Дал ушул талапкерлердин арасынан 28 округтан аттанып жаткан талапкерибиз ал эми катар номер 13-чү Ибраев Саматбек Кулукеевичтагы өз талапкерлигин расмий түрдө койду. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз менен болгон маектин алгач эле башында ушул өзүңүз жөнүндө кыскача айтып, өмүр баяныңызга токтолуп кетсеңиз. Мен 1965 жылы Жетөгүз районунун Кичи Жалгычак айылында туулдум. Ошол айылда мектепте окуп, 82 жылы бүтүрүп, Фрунзе политехникалык институтунун инженер курсу кесиби боюнча тапшырып, 89 жылы бүтүрдүм. Анын ортосунда 2 жыл армияга барып келдим. Андан кийин ошол жерде ошол Фрунзе политехникалык институтун кызыл диплом менен бүтүрүп, ошол жерде окутуучу болуп иштедим 96 жылга чейин. Окутуулук тажрыйбам бар. Андан кийин ошол бизнеске кетип, бизнесте жакшы ийгиликтерди жаратып, анан 2013 жылы ошол жогорку кеңешке аттанып, жогорку кеңештин 5-чакырылышына ошол 5-чакырылыштын депутаты болдум. Андан кийин ошол 6-чакырылышында дагы катышып, ал жерде 6-чакырылышында да депутат болдум. Андан кийин ушул коомдук иштер менен дагы алек болуп, Саякбай Манасчы коомдук бирикмесин жетектеп, Саякбай тасмасын тарттым. Ошо кино тармагында да көп ийгиликтерди жарата алдым деп айтсам болот. Андан кийин ушул азыр дагы ошол эл мурасы деген коомдук бирикме жетектеп, ушул азыр ушул биздин Кыргызстандагы ар бир айылга ошол аксакалдар санжира маданий борборлорун салалы деп ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жогоруда өзүңүз да айтып кеттиңиз, 5 жана 6-чакырылышта дагы депутат болгом деп, ал эми ушул жылдагы боло турган шайлоо өнөктүгүнө дагы мынакей расмий түрдө аттанып атасыз. Бул 3-чү ирет шайлоого аттанып жатканыңыздын негизги себеби эмнеде? Негизги себеби ушул 5-6-чакырылышта мен абдан бир чоң тажрыйба топтодум биринчиден. Экинчиден ошол 6-чакырылышта мен айтат элем, ошол өлкөнүн тагдырына өтө чоң таасир этчү мыйзамдарды жаздым да. Ошол мыйзамдар тилекке каршы токтоп турат, ошол мен жазган мыйзамдарчы. Анан ошол мыйзамдарды дагы аягына жеткизгенге ошол абдан далалат кылып атам бүгүнкү күндө. Анан негизи эле ушул мыйзам чыгаруу органында мен 3 жыл аппарат жетекчи болдум. Ушул аппарат жетекчи катары мыйзамдарды кантип жазылышын абдан терең изилдедим. Бүгүнкү күндө ушул биздин мамлекетибиздин тагдыры ушул мыйзамдарга терең байланыштуу да. Көп биздин жарандарыбыз ушул жогорку кеңештин шайлоосуна кайдыгерлик мамиле кылганын байкайм да. Бул өтө чоң жаңылыштык деп эсептейм. Себеби ушул мына жогорку кеңешке кандай бир кесипкөй адамдар келип ушу мыйзам жазса, ошол өлкөнүн тагдыры ошого жараша өнүгөт да. Ошондуктан ошон үчүн аттандым. Чындыгында эле өзүңүз айткандай, ушул эл өкүлү бул элеттеги элдердин көйгөйүн чечүү максатында баратабыз деп айтышат. Анан ушул буга чейинки болгон депутаттыкта элдин кандай көйгөйлөрүн чече алдыңыздар? Элдин көйгөйүн чечиш үчүн дагы кайталап айткым келет. Ошол өзүңдүн турмуштук тажрыйбаң, кесипкөйлүгүң сөзсүз түрдө болуш керек. Ошондуктан эл ичинде жашап, бүгүнкү күндө мен ушул бүгүнкү күндө мына биздин шайлоо округу жалаң айылдардан турат экен да. Бир эле шаар, калганы бүт жалаң айыл. Ошол элдин турмушун билбей туруп, сен ошол элдин турмушун өзгөртө турган мыйзамдарды жаза албайсың да. Ошондуктан мен мына элдин ичинен чыккан инсан катары айыл чарбасында иштедим. Айыл чарбасы бүгүнкү күндө өтө мындай баягы кирешеси аз тармак болуп эсептелет да. Анан биздин мамлекеттик саясат боюнча ушул айыл чарбасы бүгүнкү күндө чоң киреше алып келет деп абдан көп учурда жаңылышып калабыз да. Ушул жагынан бир көп жакшы мыйзамдарды жазып,
айыл чарбасын дагы сөзсүз түрдө кирешет тапса болот. Бирок ошону кандай жол менен алып барсак, мен ошого көзүм жетип турат бүгүнкү күндөчү. Мен аябай ушул айыл чарбасы өтө өнүккөн мамлекеттерге барып көрүп да келдим да. Демек бул жолку каттанууда ушул айыл чарбасына көңүл бурсам деп турган турбайсызбы? Жок, депутат деген айыл чарбасы тууралуу гана мыйзамдарды кабыл албайт, жалпы ушул коомдун өнүгүшү тууралуу мыйзамдарды кабыл алат да. Ошондуктан ал баардык жагынан профессионал болуш керек да, мындайча айткандачы. Сен жөн эле колду көтөрө бербешиң керек да. Сөзсүз түрдө ошол мыйзамды түшүнүп туруп кол көтөрүш керек да. Ошондуктан мен өзүмдүн ишке тажрыйбамда мен айыл чарбасында мугалим да болуп иштедим. Мына мугалимдердин көйгөйүн билиш үчүн билем деп айта алам да. Мен өзүм ушул мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлдүм, чоңойдум. Мына атам тарыхчы мугалим болчу, апам математика мугалими да. Ушул бүгүнкү күндө жанагы пайгамбарыбыздын бир аты мугалим деп коет экен го, деп коет биздечи. Ошондуктан мына мугалимдерибиз бүгүнкү күндө бул биздин келечегибизди жаратып аткан инсандар катары эсептейт элем да. Ошолор биздин балдарга билим берип, ушул биздин билим аркылуу биздин мамлекетибиз ушул чоң ийгиликтер жаратса болот да. Андан сырткары мына биздин финансы тармагы. Финансы тармагында боюнча да мен мыйзамдарды жаздым. Бул финансы бүгүнкү күндө бардык жумушту эмне жасайм десең эле финансыга келип такалат. Ошон үчүн финансы тармагында дагы абдан чоң бир мындайча айтканда жакшы мыйзамдарды жазып, ошол тармакта чоң өзгөрүүлөрдү алып келишибиз керек деп айткым келет да. Андан сырткары мына биздин налог тууралуу дагы мына өлкөнүн тагдырын чечкен бир документ бар да, ошо финансовый документ, бул налог кодекси болуп эсептелет да. Ушул налог кодекси бүт ушул экономикабыздын өнүгүшүн, мындай саясатын мындайча айтканда багыттап турган документ да. Ушул нерсе туура эмес жазылып калса, биз эч качан өнүгө албайбыз да. Ошого бир абдан чоң көңүл буруп, мен ошол жагынан дагы ишкер катары дагы өзүмдүн чоң ийгиликтер жараттым, ишкерлик тарапта дагычы. Анан ошон үчүн ушул мыйзамдарды бүгүнкү күндө мына мен налог жагынан мыйзам жазганда пайдадан түшкөн налогду алып салалы деп сунуштадым. Ошол нерсе бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынбай келатат. Эмне себептен бүгүнкү күндө Дубайда ишкерлер, инвесторлор абдан көп да. Ушул пайда налогунун жоктугунан деп мен айтат элем да. Себеби пайда налогу бул өтө коррупционный налог деп эсептелет да. Коррупцияга биз каршы күрөшүп атпайбызбы? Ушул налогду алып салсак, коррупция жоголот эле. Мына көп жерде биздин мына ишкерлерибиз ошол жагынан кыйналат да. Инвесторлорго да жакшы шарт түзүлбөйт. Ошондуктан ушул налог тарабынан да көптөгөн менин сунуштарым бар. Ал кыскача убакытта айтып бере албайм сөзсүз түрдө. Андан сырткары мен мына ушул пенсия тууралуу жакшы мыйзам жаздым. Пенсия тууралуу мыйзамды биз ушул азыркы күндө мындайча айтканда велосипедти же машинени, мерседести ойлоп табыштын кереги жок. Ушул кайсы мамлекетте ушул пенсиялык мыйзам жакшы экен деп изилдеп туруп, мен эксперттер менен изилдеп чыгып, анан ошол мыйзамды жаздым эле. Бирок тилекке каршы ал мыйзам дагы өтпөй турат. Ал мыйзамдын кыскача бир жакшы жактарына токтолуп кетейин. Эмне жакшы жагы бар? Бул биздин пенсиялык акчаларыбыз, топтомдорубуз көп учурда 40-30 жылда пенсияга чыгат экенбиз. Ошол акчалар кунун жоготуп коет да. Жыл сайын 10-15% инфляция жүрүп турат. Биздин топтогон акчабыз мындай тыйым болуп калат экен да. Кийин эчтекеге жарабай калып атат да. Ошон үчүн биз кандайдыр бир ушул биздин акчаларыбыздын туура топтоло турган инструментин ойлоп табышыбыз керек да. Бул жагынан дагы менде чоң сунуштарым бар. Андан сырткары мына биздин ошол пенсиялык акчалар бүгүнкү күндө эгерде пенсионер эрте каза болуп калса, ошол топтогон акчасы кийинки ошол пенсионный фонддун эле эсебинде калып калат да. Ошол акчалар ошол бала чакасына мурас катары ошол акчалар калыш керек деп жаздым эле мыйзамда. Ал дагы бүгүнкү күндө токтоп турат. Ошол эле кезде мына пенсияга топтолгон акчаларды бүгүнкү күндө ошол 3 жылда бир ошол жаранга уруксат берсек, ошол топтогон акчасын кандайдыр бир инвестиция кылганга,
уруксат берсек. Ал өзүнүн топтогон акчасы да мындай карап келгендечи. Ушул пункттар абдан жакшы жактары деп айткым келет да. Эң бир Сингапурдун жакшынакай пенсионный мындай мыйзамын бүгүнкү күндө ошону алып кел деген болчумун. Бирок ал тилекке каршы ал дагы өтпөй турат да. Андан сырткары ошол мына биздин Манаска кызмат кылган инсан катары мен ушул Манас Саякбай тасмасын тартып, Манасчыларды колдоп жүрүп, ушул Манас бизди мына биз айтып келебиз, ушул ички дүйнө байымайынча сырт байыбайт экен эч качанчы. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө биз ички дүйнөбүздү, иманыбызды иретке келтирип туруп, анан ошол бир жакшы ийгиликтерге жетсек болот деген ойду айткым келет. Ошон үчүн дагы мен Манас мыйзамын жаздым. Ушу манасчыларды коргоп, манасчыларга кандай камкордук көрсөтүш керек, элдин мындай ошол Манасты кантип жайылтыш керек. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр го, жанагы Манас деген коньякты чыгарып алып атышат. Манас деген бир туура эмес аттарды коюп коюш, Манастын Семетейдин аттарын туура эмес жерге коюп коюшат. Ошолорго дагы каршы боло турган мыйзамдарды жаздым эле. Ал мыйзам дагы бүгүнкү күндө кабыл алынды, бирок дагы мен өзүмдүн дагы ойлорум бар, дагы мында толуктагангачы. Ошол эле кезде мен мынабу биздин маданият тармагы, билим берүү тармагы, мынау ден соолук тармагы, бул 3 тармак социальный тармак деп айтылып келет да дайымачы. Мен айткым келет эле ушул 3 тармакта мындайча кирешип келе турган мыйзамдарды жазса болот да. Ошол эле кезде мына маданият тармагында мына кино тармагы. Кино тармагы менен канчалаган мамлекеттер миллиардтаган акчаны таап атат. Индияда Болливуд деп коебуз. Ошол Болливудда миллиардтаган акча киреше алат. Ошол эле кезде Голливудда канчадан кирешелер алат, миллиардтаган. Ошон үчүн бул биздин кыргыздын фильмдери дагы абдан жакшы чыкса, эл аралык фильмдерди тартсак, мен ойлойм ошол жака акча салсак, бүгүнкү күндө ошол чыгармачыл адамдарды колдопчу, анан ошол өзүнүн өзү мына абдан жакшы бир кирешелерди алып келе турган тармак болот эле да. Мына цирк тармагы деле, мына цирк тармагы деле биздин кандай бир чабандестерибиз бар, аттарыбыз бар, ошолор дагы чоң кирешелерди алып келет эле. Бул маданият тармагы. Мына билим берүү тармагы. Билим берүү тармагында бүгүн мына абдан чоң кирешелер тапса болот экен. Биздин элибиз деле билип калды мына. Чет мамлекеттен келген студенттер окуп атат бизде мына. Индиядан, Пакистандан келип окуп атышат. Булардын баардыгы акчап келип атат бүгүнкү күндө. Ушул бизде мына айрыкча Каракол шаары бизде Советтер Союзунан бери ушул билим тармагынан бир кузница деп коет, орусча айтканда тарбиялап чыгарган ушундай инсандар чыккан жакшынакай бир шаарыбыз болчу. Ошол нерсени традициябызды ушу Каракол шаары мен ойлойм ушунун локомотиви болуш керек деп айткым келет. Ушуга дагы бир жакшы мыйзамдарды жазсак, ушу билим берүү тармагы дагы чоң кирешелерди алып келмек. Дене тарбия, саламаттык сактоо тармагы дайыма эле акча сурайбыз. Эгерде биз ушул ысык көлүбүздүн мына 1200 метр бийиктикте жайгашкан ысык көлдү ушул ден соолукту чыңдоочу бир жакшынакай бир мекемелерди салып, туристтерди алып келип, ошолордун ден соолугун чыңдап, чоң кирешелер тапсак болот. Буга дагы абдан бир түрткү боло турган жакшы мыйзамдарды жазышыбыз керек. Мына жогорку кеңеш мына биздин бюджет мыйзамын кабыл алат. Бюджетте ушул биз бардык жагынан Кыргызстан чемпион болуп кете албайт. Бир 5-6 тармакты тандап алып туруп, ошол тармакта биз чоң ийгиликтер жаратсак болот да. Ал жагынан мен мына ишкер катары, саясатчы катары ошону мен абдан жакшы түшүнөм да бүгүнкү күндө. Ошол өзүмдүн тажрыйбамды ушул жогорку кеңеште мыйзам чыгаруу органында ошол абдан бир масштабдуу колдонсом деп ушул жарышка аттандым да. Ошондой эле банк системасын өнүктүрүү боюнча дагы насыяларды берүүнүн формаларын өзгөртүү боюнча да сунуштарды айтып жүргөнсүз. Мына ошолорго да кеңири токтолсоңуз. Бул боюнча мен абдан жакшы анализ жүргүздүм. Дүйнөлүк масштабтагы эксперттерди алып келдим да бул жака. Ошолордун жардамы менен мен өзүм да чоң финансист болуп чыга келдим деп айтсам жаңылышпайм да. Себеби мына мен анализдеп келгенде биздин кыргыз эли кредиттерди Евразиялык чөлкөмдө эң чоң бийиктиктеги процентти алган кыргыз эли экен да, кредиттердичи. Бул деген эмне? Финансовый продукт кымбат болсо, кыргыз ишкерлер чыгарган продукция абдан кымбат болот да. Эч кандай конкуренция болбойт. Жеңилет да конкуренциядан. Акчасы көп адам, акчасы көп ишкер жеңет сөзсүз түрдөчү. Ошол арзан болуш керек ошол. Ошон үчүн ушул
насиялардын процентин төмөндөдө турган мен мыйзам жаздым финтех боюнча. Финтех деген бул жаңы технология. Бүгүнкү күндө биздин банктар, мен банктарды изилдеп келдим. Биздин банктардын технологиялык жактан мындайча айтканда өтө артта калган да. Азыркы күндө Необанк, цифровой банк деген банктар бар. Ушундай банк bizde жок бүгүнкү күндө. Ошондой биз цифрага өтсөк, ушундай бир биздин насиялар, банктагы насиялардын, банктардын услугасы, кызматы төмөндөп, элге проценттер төмөндөтсө болот эле да. Экинчиси дагы бир жакшы жагы, мен азыр дагы бир жакшы демилгени көтөрүп атабыз биздин команда. Ошол ислам принцибиндеги насияларды берүү да. Ислам принцибинде. Бул деген бул мына ишкердин кылып аткан ишине мындайча айтканда өнөктөш болуп кирет. Анан ошол ишкер ошол акчасынан кутулгандан кийин ал өнөктөшү чыгып кетет дагы, ошол ишкер чоң ийгиликтер жаратса болот да. Бул мындайча айтканда баягы күнүгө бир айда ай сайын эле эметип калып атпайбызбы? Проценттин убагы келди, аны төлөш керек деп түнү уйкудан качып биздин аябай биздин ишкерлер бүгүнкү күндө кыйналып атат. Мен ушул жагынан да чоң мындай тажрыйба алдым. Буюрса ушул жагынан чоң иштерди аткарсак болот мыйзам чегинде. Мына бүгүнкү күндө мына ипотека курулушу жүрүп атпайбы? Бул бүгүнкү бийликтин Садыр Кожоевичтин бир жакшы чечкүндүү бир кадамдарынын бири. Мен айтат элем, ушул ипотекалык курулуштарды берип, мына биздин баягы квартирада жашаган акчаңды төлөп атып эле үйлүү болуп калып атпайсыңбы? Бул деген да финансовый продуктунун арзандыгы да. Ошондуктан келип чыгып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул финансылык технологиялардын негизинде биз Кыргызстан финансылык хаб болот деген демилгени көтөрүп чыктым да. Бул финансылык хаб деген бул Швейцарияда бүт көп мамлекеттердин, Европанын мамлекеттеринин акчалары сакталат. Ошол жерде сакталып, ошол жерде бөлүнүп бергендиктен ошол мамлекет жакшы жасайт да. Кыргызстанда эле ошондой Швейцарияда финансылык мындай борбор болсо деген мындай биздин кыялыбыз, биздин мындай кылып кыял эле эмес бул. Практикалык түрдө ишке ашыра турган бир жакшы бир эме да, демилге деп ойлойм. Ошону мына аракеттер болгон бир аз, бирок ошол аракеттер бүгүнкү күндө токтоп турат. Ошону дагы аткарсак болот деп ойлойм да. Каржылык реформасы боюнча айтып кеттиңиз. Анан айтып атасыз, жогоруда ишкерлер кичине кыйналып калып атат деп насыя алгандачы. Анан айрыкча азыркы учурда элдердин баарындагы эң негизги көйгөй бул насыянын пайыздык чени болуп атпайбы? Эгерде сиздин ошол сунуштап жаткан реформаңыз ишке аша турган болсо, анда пайыздык чендер кыскарат беле, ылдыйлап төмөндөйт беле деген сөз да. Пайыздык чендер сөзсүздө кыскарат дагы. Мына бүгүнкү күндө бизде банковский системабызда акча жок бүгүнкү күндө. Мен изилдеп келдим, Армения менен Кыргызстанды салыштырып көрдүм. Арменияда 3,5 миллион калк бар экен, алардын банк системасында 4-5 миллиардтан акча, 12-14 миллиард акча жатат экен да. А биздин банк системасында 7 миллион эл жатабыз, 4 миллиардка жакын эме. 4-5 эсе биздин акчабыз аз да, банктардын акчасы. Бул деген эмне? Жанагы биздин ишкерлерди насыя беребиз дейт, кыйнайт, барсаң банкта очередте турасың, ала албайсың аны. Бүгүнкү күндө эмне? Кыргыздардын ишкерлери эмне? Баягы эле ошол сокту чыгара албайбызбы? Украинадан согун ичип атабыз бүгүнкү күндө. Ушул күнгө чейин Украинадан согун ичебиз. Ушул күнгө чейин мына даже керек болсо Белоруссиянын сүт азыктары кирип кетип атат бизге. Биздин өзүбүздүн рыноктогу биздин сүтүбүз жетиштүү эле бүгүнкү күндө. Биздин алма өрөгүбүз жетиштүү эле. Ошолорду переработка кылганга биздин ишкерлерге тыйым берсек жасайт эле да. Мен жанагы депутат болгондо мен Кытайга бир делегация менен барып калдык. Ошол жерде бизде бир завод калып барды, варенье чыгарган завод калып барды. Ошол жерде варенье жасаса, мен сурадым да, бул вареньени каяка сатасыңар десем, Казакстанга сатабыз дейт. Казакстан 70% рыногу биздики дейди да. Таң калдым. Неужели биз кыргыздар ушу варенье жасап сата албайбыз? Бул деген эмне деп айткым келет. Значит, биздин ишкерлерге бүгүнкү күндө баягы арзан продукция, арзан финансовый продукт жок бүгүнкү күндө. Бере ала албайт, иштейин. Ошон үчүн биздин балдар аз бүгүнкү күндө миграцияда жүрөт, сыртта жүрөт. Иштейин десе жумуш жок. Ишкер болоюн десе акча таба албайт. Анан кийин эмне кылат? Сыртка барып иштеп акча таап, анан үй бүлөсүн басканга ошол башка мамлекеттердин өнүгүшүнө салым кошуп жүрөт биздин жаш балдарыбыз. Жумушка жараган жаш балдарыбыздын көбү ошон үчүн сыртка чыгып кетишти да. Ошондуктан бул жерге биз иш орундарын түзүп, финансылык продукцияларды көпкө алып келип, бул андайча айтканда багыт беришибиз керек да, аябай жакшы багыт беришибиз керек. Ошондо биздин ишкерлер да өнүгөт, бардык мамлекетибиз да өнүгөт, налог да көп түшөт.
социалдык жактан да жакшы чоң жылыштар болот дегендей да. Ошондой эле мына сиз жетектеген жогоруда да айттыңыз, эл мурасы долбоору боюнча дагы ушул ыйман, салт санаа тууралуу дагы өзүңүздүн пикириңиздерди көп билдирип эл арасында жүрөсүздөр. Анан ага улай эле биздин өлкө башчы Садыр Жапаровдун дагы нарыктуулук боюнча жарлыгы иштеп жатпайбы? Анан ушул боюнча дагы өзүңүздүн ойлоруңузду бөлүшсөңүз, деги эле ушул эл мурас долбоорунун негизги максаты эмнеде? Жаңы эле бийликке келгенде президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул эң биринчи жарлыктарынын бири ушул биздин ушул руханий дүйнөбүзгө салым кошо турган указдары болду да. Бул кишинин Садыр Нуркожоевичтин жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деген китеби абдан маанилүү жазылган. Ошол китепти окуп чыгып, биз анан ушул эл мурасы деген коомдук бирикмени түздүк. Ошо эл мурасы деген коомдук бирикме ушул бир Кыргызстандын ар бир айылында 2000ге жакын айыл бар экен. Ушул аксакалдар санжира маданий борборун куралы деп демилге көтөрдүк да. Бүгүнкү күндө ошондой борборлордун 4-өөнү салып бүтүрүп калдык. Буюрса бул борборлордун салынышынын эмне максаты? Бүгүнкү күндө кичүү муу менен аксакалдардын ортосундагы ажырым пайда болуптур да. Булар өзүнүн ою бар, бул кишилердин өзүнүн ою бар, ортодо бир мындай баарлашуу жок да, ынтымак жок дегендей да. Ошондуктан ошо эки муундун ортосунда ынтымак болсун деп ошолордун бир площадка, мындайча айтканда бир аянтча пайда болуп атат да. Ошондой аянтча айылдарда жок экен бүгүнкү күндөчү. Баягы илгерки салынган клубтар ысыбайт. Анан кийин кичине форматы да башкача. А бул жерде биз улуттук колоритте салып берип атабыз да. Боз үй түрүндө, анан анын үстүндө бир боз үй, например, мен мына бүгүнкү күндө боз үйдү улуттук баалуулуктарга киргизип атпайбыз, мурастарыбыз ЮНЕСКО кабыл алды. Ошол боз үйдү тиккенди унутуп калыптыр биздин балдар. Биз өзүбүз деле тике албайт экенбиз оңой мененчи боз үйдү. Анан эле ошол эле кезде биздин дагы бир башка элдерден айырмачылыгыбыз мына биз устукандайбыз, этти. Эт устукандаганда, эт устуканын тартканда ардык балдар билбейт, этти да жебей калыптыр бүгүнкү күндөчү. Анан ошон үчүн ушундай бир улуттук баалуулуктар унутулуп калбасын. Негизи эле окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 30 миллиондон аз болгон калк улут катары жоголуп кетет экен да, башка улуттар менен сиңишип кетет да. Биз кыргыздар ошондой опурталдуу калктардын арасына киребиз. Улут катары жоголуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн жоголуп кетпеш үчүн бүгүнкү күндө тилибизди, каада салтыбызды, маданиятыбызды сакташыбыз керек. Ошону аябай мындай мурас катары келечектеги муундарга өткөзүп беришибиз керек. Мына биздин сыртта жүргөн мигранттарыбыздын балдары бүгүнкү күндө эми тилин да унутуп калгандар бар, таптакыр унутуп калгандар бар. Биз ошол кайсы мамлекетте жашаса ошол мен ошол улуттамын деген сөз биздин жарандарыбыздын балдары ошондой экен. Мен ошону угуп алып аябай кейиштедим да. Ошондуктан ушул демилгени көтөрүп бүгүнкү күндө ушул проект менен бул эл аралык проект деп ойлоп атабыз. Биздин эле сырттагы жүргөн жердештерибизге дагы бул ушундай борборлор керек экен да. Биз буюрса мына ушул Казакстанга, ошол эле кезде мына Россиядагы биздин жердештерибизге, Туркияга чейин ушундай борборлорду салсак деген үмүтүбүз бар да. Мына ушул сиз айтып кеткен эле ушул салттуулук, нарктуулук, жанагы эле каада салт, ушуну келечекке жеткирүүдө эң чоң негизги ролду ойной турган бул манас эпосу эмес беле? Ушул манасты дагы бир учурда баягы мектептерде сабак катары киргизип, бирок азыркы учурда анын сааты кыскарып кетти деген мугалимдердин да нааразычылыктары бар. Бул өңүттө дагы кандай иштерди жасаса болот? Мен өзү ушул манаска кызмат кылган катары мына биздин ушул манасчыларыбыз келишкен, кайрылышып ушул манастануу деген биздин телепередача бар, мына сиздердин китеп. Ошол манастануу телепередачасын көп жыл мен өзүм каржылап жүрдүм. Бул манастануу телепередачасы абдан уникалдуу телепередача деп айткым келет. Ушул балдарыбыз ушул абдан мындайча айтканда бул таймашуу бар да ошол жерде. Таймашуунун аркасында көп нерсени үйрөнүштү да. Анан ушуну кайра улантып келатабыз, Кудай буйрса, жакшы, абдан жакшы. Анан мына мектептерде ушул манас эпосу боюнча бүгүнкү күндө сааттар жетишпегенине мен ойлойм билим берүү министрлиги карап чыгыш керек. Сөзсүз түрдө буну мындай буга өтө чоң көңүл бурбасак, биз көп нерседен мындайча айтканда кол жууп калабыз да. Бул бизге бул манас, кыргызга манасты мындайча айтканда Аллах белек катары берип атат да. Биз ушул манас аркылуу гана ушу
мамлекеттүүлүгү сакталып калды. Ошол аркылуу биз туубузду бийик көтөрүп алдыга кетип атабыз деп айтабыз. Менин оюмча ушуга бир абдан дагы bundan да жакшы мына Садыр Нуркожоевичтин Манаска болгон мамилеси дагы абдан мага жагат да, жакты да. Себеби мына өзүнүн президенттикке баягы талапкерлигин койгондо өзүнүн шайлоо үгүттөө жумушун, жүрүшүн Таластан баштады. Бул Манаска болгон таазим менен Манаска таазим этип баштап кетти. Анан экинчиси мен ошол үгүттөө учурунда жолугуп Садыр Нуркожоевго сунуштадым. Манасчылардан бир бата алып койсоңуз. Бул манасчылардан ошол өзүнүн үгүттөө учурунда убактысында өзү манас угуп ошо манасчылардын батасын алды. Бул дагы манасчыларга болгон мамилеси. Ошондо ушул манасчыларга өзүнчө бир мындай камкордук көрөм, ошондой бир театр салып берем деп аябай өзүнүн сөзүн берди эле. Ошонусун аткарып бүгүнкү күндө манасчылар мамлекеттин камкорчулугуна алынды да. Бул да абдан жакшы. Андан кийин мына инаугурация күнү Садыр Нуркожоевич өзү мына филармонияда болду. Ошонун жанында биздин Манастын эстелиги турат. Манастын эстелигине баратып туруп таазим этип туруп кирип кетти. Бул дагы биздин манасчылар үчүн, биздин эме үчүн менин оюмча бир абдан жакшы өзүнүн ички дүйнөсүн көрсөтө алды деп айтам да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундай бир жакшы ийгиликтер жаралып атат. Ушул жаралып аткан ийгиликтерди биз өтөн колдошубуз керек бүгүнкү күндө. Мына жогорку кеңеш мына кол бут болуп Садыр Нуркожоевич азыркы Камчыбек Кыдыршаевич экөө абдан бир жакшы тандемде чоң иштерди аткарып атышат. Ошол иштерге мындайча айтканда биз өзүбүз баягы критикалап эле тура бербестен абдан бир жакшы өзүбүздүн салымыбызды кошуш керек деп мына айрыкча жогорку кеңеш ошо мыйзам чыгаруу органы аркылуу чоң ийгиликтер жаратса болот. Бүгүнкү күндө баягы мыйзамдарда өтө чоң кемчиликтер бар. Ошол жактарын оңдоп берсек, бул чоң жардам болот эле да. Ошон үчүн дагы мен ошо жогорку кеңешке аттандым бүгүнкү күндө. Жакшы. Эми сөздүн акырында сизге эркин микрофон берели, өзүңүздүн шайлоочуларга кайрылуу жолдоп кетсеңиз. Урматтуу жерлештер, бүгүн ошол Кыргызстаныбыздын тагдырын чечүүчү жакшы бир күндөрдө жашап атабыз. Жогорку кеңешке инсандар тандоо учуру болуп атат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Бул биздин конституциябызда жазылып кеткен эл бул бийликтин эң бийик булагы депчи. Ошондуктан 5 жылда биргеле турган сиздердин мындай укугуңуздарды тебелеспестен жакшынакай шайлоого катышып, ошол шайлоодо өздөрүнүн кандидаттын койгон биздин патриот инсандарыбыздын туура тандап беришиңиздерди суранып кетет элем. Ошонун ичинде мен өзүм ушул 28 округтан номерим 13 ушул тажрыйбасы абдан турмуштук тажрыйбасы бар, ошондой эле кесиптик тажрыйбасы бар деп мен өзүмдү айта алам. Эгерде сиздер мага ишеним артсаңыздар, сиздер мындайча айтканда жаңылбайсыздар, өкүнбөйсүздөр деп айткым келет. Ошол сиздерди колдоп, ушул колдосоңуздар, 5 жыл мен ушул болгон тажрыйбамды ушул элиме, журтума байлап, чын жүрөктөн кызмат кылууга даярмын. Сизге алдыдагы шайлоодо ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.